Алай командасы ак кийиминен оюн табасынын сол тарабына жайгашты. Ал эми Токкыз чемпионатында сезондо өтө натыйжатайын. Бүгүн албетте талай ээлери болуп, Ошмо Алжир командасы саналат. Себеби үйдөгү Анваров старттык курамда түшкөн. Алай командасынын чабуулу айпанын ичине чейин барды жана пенальти бул жерде ачык эле жыгытканы барган Тимур Токтобаев дагы ойлонбостон дегенде баттан эле чечим чыгат. Кимов эки оюнчунун бул жердеги кезигишүүсү жана сокку жана гол. Акрам Умаров эсеп сандарын 4-мүнутада ачып олтурат. Эсеп сандары 1-0. Алай командасы атандаштан баштапкы эле минуталарда мынамтип озуп кеткен оюнчу. Мынамтип өз клубунун намысы үчүн дагы бир голду жаратып, дагы бир катачылык коргонууда. Нурдөлөт Сталбеков сокку жана гол. Жок. Сталбеков эмне кылып жатат? Атандашты алды өтүү аракетинде артты көздөй Келдек Талантбек уулу борборго кесип берүү өттү жана мыкты жазгыруудан кийин айпааттын ичинде сокку жолдого да калды. Сталбеков сокку жана дарбаза устуну. Эки оюнчу канаттарын алмаштырышкан. Сталбековго дагы бир узатып берүү бар. Өзү жалгыз айпааттын ичинде жазгырып алды жана сокку. Жок. Балким. Кийинки чабуул Ошмодан эсеп санын ачуу зарыл. Бош калган дарбаза жана гол. Гол. 23-номурдагы Рустам Жанкучкаров. Кайра Талайбеков. Киргизип берүү жана сокку. Сокку жана гол! Муратхожа Жаббаров. Алда бараткан Алай командасынын курамындагы тааныштырам. Ал Жаббаровдун сокусу жыйынтыкталгандан кийин жазгырып алуу жана мыкты өткөргөндөн кийин бул жерде дагы Жаббаровдун тилекке каршы оматы. Жилажанов 18-чи Бектур Талгат уулу, 20-чы Рахимбек Нурмат уулу, 21-чи Аброр Кыдыралиев жана Алай чабуулда сокку. Сейф, бирок гол! Сарвар Аблаев токтогон жок. Соккусун түшүндүксүз аракет болду. Шаталин коюп берди жана сокку гол! Ошмо ушундай күтүүсүз менен артка кайтып барууда. Мыкты өткөрүп берүү, офсайд абалы жок. Жаббаровдон сокку, мыкты сейф. Кайрат топ дарбаза торуна жетти деп ойлогонбуз, бирок